Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve temmin bil hayr. Bugün Muhtasarul Kudri attуу kiteptin sabagына ulanmakçыбыз. Өткөн сабакта "Ва мауту ма лайса лаху нафсун саилатун" деген жерге келип токтогонбуз. Мына ушул жерден Кудайым буйрса сабакты кайра улантабыз. Bismillahirrahmanirrahim. "Ва мауту ма лайса лаху нафсун саилатун фил маи ла юфсидул маа калбаққи ва зубаби ва занабири вал ақариб." Агын каны жок жаныбардын сууда өлүүсү сууну булгабайт. Агын каны жок жаныбардын сууда өлүүсү сууну не кылбайт экен? Булгабайт. Агын каны бар дегени эки түр болот. Агын каны бар нерселер. Бири чында эле Кудай Таала жараткан агын каны бар. Экинчиси эмнеси бар? Өзүндө агын каны жок. Кудай Таала жараткан кезде анда агын каны жок, бирок ал канды башка нерседен алат. Сөзүмө түшүндүңөрбү? Өзүндө жок. Мисалыга сулук дейбиз го. Сулукта өзүндө агын каны барбы? Жок. Бирок башка нерседен канды эмне кылып алат? Тартып алат. Мына бул нерселер, мисалы сулук ошол канды тартып алып, анан сууга түшүп, сууда өлсө сууну булгайт. Же айталы чиркейлер, канды солот го. Ошолор дагы сууну тартып алып туруп, анан суудун ичинде өлө турган болсо, сууду эмне кылат? Булгайт. Бул жердеги максат такыр эле кан не болсун? Болбосун. Ошон үчүн мисал берем, мына чымын чиркейлер, ары чаяндар. Түшүнүңүздөр, ушуларда агын каны жок болгон кезде эмне экен? Сууну булгабайт. Бирок агын каны бар болсо эмне болот? Булгайт. Чүнкү себеби шариатта, Кур'анда Аллах Таала арам кылган нерселерди атап келген кезде эмнени атаган? Аудаман масфухан, же агын кан деп туруп, ошол арам нерселердин катарында агын канды айткан, аккан канды. Чүнкү буларда агын каны жок болгондуктан эмне кылбайт экен? Сууну булгабайт. Ва мауту ма яишу фил маи иза мата фил маи ла юфсидул маа кассамаки вал дифди ва саратон. Сууда жашаган жаныбардын сууда жашаган жаныбар эгерде сууда өлсө, сууну булгабайт дейт. Мисалыга балык, курбака, анан эмне? Рак. Сууда жашаган жаныбарлар экиге бөлөт. Эки сортко бөлөбүз. Куруктукта туулуп, сууда жашайт. Кээде куруктукта да жашай берет. А экинчиси не? Сууда туулуп, сууда жашайт. Канчага бөлдүк? Экиге. Куруктукта туулгандар кайсылар? Крокодил, жанагы пингвин, жылан, ташбака. Булар куруктукта туулат да, анан кайда чыгат? Сууда жашай берет. Бул нерселер суудун ичинде өлсө, сууну булгайт. Түшүнүңүздөр? Куруктукта туулуп, сууда жашаган нерселер суудун ичинде өлсө, эмне кылат экен? Сууну булгайт. Бирок суудун ичинде пайда болуп, жаралып, туулуп, суудун ичинде өлө турган болсо, мейли ал өзүнүн жанагы негизги жашаган суунда өлөбү, же чыгарып чакагыңызга салып койгондон кийин өлөбү, айырмасы жок, сууну не кылбайт? Булгабайт. Ага мисал катарында эмнени айтып жатат? Балыкты, курбаканы, анан эмнени? Ракты айтып жатат. Себеби булар тек гана сууда не болот? Туулат. Түшүнүктүбү? Вал маул мустамалу ла яжузу истималуху фи тахаратил ахдас. والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. Қолданылған суunu, bir жолу қолданылған суunu hukmi najasаттарды кетирүүгө, hukmi najasаттарды тазалоого колдонууга болбойт. Башкача айтканда, колдонулган суу менен дарат жана гусул алууга болбойт. Сүйлөмгө маани бериш керек, достор. Мен эмне деп жатам? Гусул жана дарат алууга болбойт. Мында башка маселелер бар, аз айтабыз. Эң биринчиси мустамал суу деп эмнени айтат? Ал сүйлөмдө келет. Анан өкүмү бар, өкүмүн айтыш керек болот. Түшүнүңүздөр? Азыр мына жерде сүйлөмгө маани берсеңиздер, эмнеге жарабайт дедик биз? Гусул жана даратка. Андыктан муну менен эгер кийимибиз булганган болсо, мисалга бир жолу дарат алынган суу айталы тазикке чогулган эле, таза. Тазикке чогулуп турду. Ошо менен эгер башка суу жок дейли, мисалы. Кийимиңиз бир жерде булганып калды. Жанагы зара тамып калды, же болсо бир заң жугуп калды, же кан жугуп калды, же ирин жугуп калды да. Кийимиңизге, же эмнеңизге, денеңизге. Мустамал суу бар болсо, ошону менен сиз аны кетирсеңиз жарайт. Эмнени кетирүүгө жарайт экен? Булганган кийимди тазалаганга
жарайт. Бирок дарат менен гусулга не кылбайт? Жарабайт. Сөзүмө түшүнүңөрбү? Жанагы колдонууга болбой колдонулган сууну менен тазалоого болбойт деген жалпы түшүнүк эмес. Бул дарат менен гусулга жарабайт, бирок эмнеге жарайт? Кийимибизде же башка бир нерседе же денебизде кандайдыр бир зара, кан, заң, паң жугуп булганган болсо, аны тазаласаң эмне экен? Жарайт, аны кетирет аны. Ошол нажасатты кетирип тазалап коёт. Эми мустамал суу деп эмнени айтат? Карагыз, жакшы маани бергиле. Вал маул мустамалу kullu ma'in uzila bihi hadathun aw stu'mila fil badani ala vajhil qurba. Колдонулган суу деп бардык даратсыздыкты кетирген суулар. Же Кудай Таалага жакындоо максатында денеге колдонулган не? Суу. Аныктамасы бул. Колдонулган суунун аныктамасы ушул. Биринчи аныктама эмне дейт? Даратсыздыкты, мисалга, дарат үчүн же гусул үчүн колдонулган суу деп жатат. Дарат үчүн же гусул үчүн даратыңызды даратсыз эдеңиз. Ошону сиз сууду колдондуңузбу? Суу эмнеге айланып калат экен? Мустамалга. Жеки гусулсуз суу, сизде гусул жок. Сууну колдондуңузбу? Ал суу эмнеге айланып калат? Мустамалга айланып калат. Эми караңыз, эгер ушул сүйлөмдү алсаңыз, айталы, бүгүн менде азыр даратым жок болсо, менде азыр даратым жок. Силерге чыгып даратты үйрөтмөкчү болдум да. Мен өзүм дарат алуу ниетим жок. Даратым да жок, бирок дарат ала турган эмне дагы жок менде? Ниет дагы жок. Жөн эле силерге даратты үйрөтүү максатында барып азыр дарат алсам, менден ажырап чыккан суу, колумдан, бетимден, бутумдан ажырап чыккан суу эмне деп аталат? Мустамал. Болбосо менде дарат алуу неси жок? Ниети жок. Же болбосо күн ысык. Айталы, сырттан келдиңиз, күн аябай кайнап ысык аябай. Анан келип даратыңыз жок, дарат ала турган оюңуз да жок. Бирок жөн эле салкындоо максатында бир гусул алдыңыз. Же болбосо эмне алдыңыз? Салкындаш үчүн дарат алдыңыз. Мына ошондо денеңизден ажырап чыккан суу эмне деп аталат экен? Мустамал. Кыскасы, даратсыз киши дарат алуу ниети мененби, же дарат алуу ниети жокпу, ошол сууну колдонсо, суу эмнеге айланып калат? Мустамалга айланып калат. Бул бир. Экинчисине дедик, аустумила фил бадани ала важхил курба. Же Кудай Таалага жакындоо ниети менен, башкача айтканда, дарат алуу ниети менен денеңизге колдонулган суу неге айланат экен? Мустамал сууга айланат. Менде дарат бар. Даратым бар. Кайра дараттын үстүнө дарат алуу ниети менен дарат алсам, экинчи жолу денемден ажырап чыккан суу не деп аталат? Мустамал дейт. Бирок эгер менде дарат бар болуп, силерге дарат үйрөтүүнү максат кылып ниет кылсам, дарат алсамчы, мустамал болбойт. Түшүнүңөрбү? Же салкында даратым бар, салкындоо максатында дарат алсамчы. Бет колумду жууп, бутумду жууп, башыма тартсам, не максаты? Мустамал болбойт. Дараттуу киши сууну колдонсо, дарат үчүн не болбойт экен? Дарат алуу ниети жок болсо, мустамалга айланбайт. Качан мустамалга айланат экен? Дарат алуу ниети менен колдонсо гана анан мустамалга айланат. Түшүнүңүздөрбү? Бул бир. Экинчи маселе бул жерде айтыла турган. Азыр билдик да эмне менен неге айланат? Мустамалга айланат. Экинчи маселе мунун өкүмү тууралуу. Ошол денебизден ажырап чыккан суу, мейли суу, мустамал суу деп аталды. Анын өкүмү эмне? Тазабы, харамбы, адалбы, эмне ал? Алымдарыбыздын ортосунда өзүбүздүн мазхабтын алымдары канча пикир айтат экен? 3. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча ал оор нажасат, ал зара сыяктуу. Адамдын зарасы сыяктуу. Эгер денеңиздин бир жерине тийсе эмне болот? Булгайт. Булгайт. Экинчиси Абу Юсуф рахматулла алейхи. Ал эмне дейт? Ал айтат, бул жеңил нажасат дейт. Уйдун зарасы сыяктуу дейли. Уйдун зарасы сыяктуу жеңил нажасат дейт. Үчүнчүсү Эмам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы. Бул киши айтат, бул улуу алым. Таза дейт, бирок тазалабайт дейт. Мына ушул сөз менен амал кылабыз биз. Өзү таза. Мындайча айтканда, денебизге мына дарат алып жаткан кезде азыр кийимибизге эмне болот? Чачырайт, булгабайт. Бирок биз аны менен аны чогултуп алып туруп кайра дарат алалы десек, не экен? Жарабайт. Мына ушул сөзгө фатва берилген. Бирок достор, бир маселе бар. Биз эгер үйдө болсок, мүмкүнчүлүгүбүз болсо, дарат алган кезде жакшысы намазга кие турган кийимибиз менен неге кирбейли? Дарат алууга кирбейли. Башка кийим тигип кийели. Эмне үчүн? Талаштан кутулуш үчүн.
Талаш болуп атпайбы? Дайыма талашсыз жолду тандоо не болот? Жакшы болот. Бул мустахаб амалдардан. Эгер үйүңүздө болсоңуз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, намаз окуй турган кийим менен кирип дарат албаңыз. Башка кийим менен кирип дарат алып, анан намаз окуй турган кийимиңди кийип чыгып кете бериңиз намазыңызга. Мафумбу? Эми үчүнчү бул жерде айта турган маселе качан колдонулган сууга айланат. Алымдарыбыз бунда дагы эки пикир айтышат. Бири айтат, денеден ажырар менен колдонулган суу болот. Экинчиси айтат, барып жайгашкандан кийин анан. Таматко барып жерге түшөт. Ошондо болот дейт. Эң туурасы качсы? Денеден ажыраган кезде. Мисалы, колуңузду жуңдуңуз, ушу колуңузда териде экен кезде ал не эмес, колдонулган суу эмес. Ажырады, колдон мустамал сууга айланат. Түшүндүңүздөрбү? Ва куллу ихабин дубига факат тахура. Джазати ссалату фихи вал вудуу минху илля джилдал хинзири вал адами. Ихаб деген сөз. Бул кебир риваяттарда жөн эле терини, жалпысынан эле терини не деп коет? Ихаб деп коет. Бирок кебир алымдарыбыз айтат, ихаб эмне десе, баягы ашатылбаган тери дейт. Ашатылбаган теринин аты эмне экен? Ихаб деп атат. Ашатууду билесиңер да? Обработка кылынат, анан кийин сиз кийесиз, ошон үчүн сасыбайт, чирибейт ал. Эгер обработка кылынган болбосо, сиз аны кийип жүрсөңүз, суу пул тийсе не болуп кетет ал? Сасып кетет. Ошо обрабатыванный, түшүнүңөр да сөзгө, ашатыл. Эми караңыз. Ва куллу ихабин дубига. Ар бир ашатылбаган терини ашатылса, таза болот. Эмненин териси болбосун ал? Эшектин териси, крокодилный кожабы дейин, айырмасы жок. Эмне болот экен? Таза болот. Аны менен намаз окууга болот. Аны менен намаз окууга болот дегендин мааниси, сиз андан бир тон жасап, кийип алып намаз окусаңыз не экен? Болот. Кебилер бар го, кожаный курткаларды кийип алат. Не экен ал? Проблема жок. Намаз окуй бересиз. Валвуду миху, андан дарат алууга болот деген мааниси эмне? Андан чанаш жасап, мурунку эски доордагыдай. Эски доорда суу сактагычтар эмне эле? Чанач, териден жасалган суу сактагычтар болот эле, туурабы? Эми ага суу куюп коюп, кийин андан суу алып ичсеңиз да боло берет. Андан суу алып не? Дарат алсаңыз да эле жарай берет. Түшүнүктүбү? Эшектин терисинен да болот. Эшектин терисин дагы ашатсаң таза болот. Эшекби, итби, биздин масапта бардыгы кетет. Боло берет. Азыр айтат болгондоруна. Түшүндүңүздөрбү? Илла джилдал хинзири вал адами. Эки нерсенин гана тери таза болбойт, териси. Эки нерсенин гана териси эмне болбойт? Таза болбойт. Бири чочко, экинчиси адам. Чочконун турушу булганыч да, турушу иплас. Фа иннаху риджсун дейт го Куранда. Албетте ал нажасат, ал иплас дейт. Ошол аят негизде бул харам, бунуку таза болбойт. Ал эми вал адами, адамдыкы дагы таза болбойт. Бирок адамдыкы эмне үчүн таза болбойт дешет? Кадыр бар, урмат, сый бар болгондуктан. Эгер адамды азыр ушундай доор келип калган, эгер таза болот, сен мындай десең, адамдар алып колдоно баштайт дароо эле. Дароо эле колдоно баштайт да. Адам баласынын денесиндеги мүчөлөрдүн ар биринин кадыр баркы бар. Мисалга кебилер бар, адамдын чачын сатып атат. Же башка бир нерсесин сатып атат. Мисалы, кан сатып аткан адамдар бар. Булар бардыгы харам шариятта. Бирок Кудайым инсаф берсин да. Хоп, ва шарул майтати ва адмуха tahirun. Арам өлгөн малдын чачы жана сөөгү, жеки бизде түгү деп койсок да боло берет, же жүнү деп койсоңуздар да таза, анын сөөгү дагы не болот экен? Таза болот. Бул жерде кичине кыскараак айтып коюп жатат. Шарул майтати, арам өлгөн мал. Мисалга айталы, бир кой арам өлдү. Ошонун немесиндеги жүн эмне экен? Таза. Бирок шарты бар. Ошол арам өлгөн малдын чачынын же жүнүнүн таза болушу үчүн шарты бар. Кырып же кыркып алган болушуңуз керек. Ошондо таза болот. Качан таза болот экен? Кырып алган болушуңуз керек же кыркып алган болушуңуз керек. Эгерде жулуп алган болсоң, таза болбойт. Жана толокту парлайсың го, ошентип жулуп алган болсоң, ал таза болбойт. Эмне үчүн? Себеби мындай жулган кезиңизде май менен чогуу чыгат, түйү чыгат го мындай. Тамырынан чыккан, тамырында эмне бар? Май бар. Арам өлгөн малдын майы эмне? Арам. Түшүнүңүздөр да сөзүмө. Ошон үчүн качан таза экен бул? Кырып алсак же кыркып алсак. Ошондой эле дагы эмнени таза дедик? Сөөгү. Сөөгү дагы таза болот. Адамдыкы дагы ошондой. Адамдыкы дагы дал ушундай болот. Сөөгү, пөөктөрү бардыгы эмне болот? Таза болот. Кала берсе китептерде мындай кенен айтып келет да.
bir uy aram өлüp kalgan bolsa, emçeginde jelininde de isteriyor diyalogingizge жараша түшүнө бериңиздер. Süt kalıp ketken bolsa, ошо süt dagın taza дейт. Süttü sötka kılıp çıkarıp alsаңыз, жана арам өлгөн уйдун sütünü. Ne eкен? Taza, siz аны иштете бересиz. Арам өлгөн жанагы тоуктун ичинде калып кеткен жана тери кабык пайда кылган жумурткалар дагы таза дейт. Ушул сүйлөмдө келет да бардыгы. Арам өлгөн тоуктун ичини жарып карасаңыз, ичинен жумуртка чыкса, эгер жумурткада кабыгы болсо, орустар эмесе оболочкасы болсо, не экен ал? Таза. Жок оболочкасы ал харам. Мафхум?